Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Жакшы бир нерсе менен бөлүшүп коеюн. Ушул сөзгө ат жөнүндө жакшы хадис же макал жазганга 5000 сом менен бир единица салып берейин. Сөздүн төркүнү мындай туугандар, биз ат менен келатабыз. Ат башкача касиет болчу. Кече ат менен могу тоого чыктык. Анан бир эки нерсе көрдүм. Ат аябай акылдуу да. Үй жаныбарлардын мындай башкача бир падышасы деп койсок болот да. Адамдан да акылдуу болчу. Кече жайлоодо жүрүп атпайбы, анан кийин бир кулунун кармай турган болуп, бээнин үйүрдөнчү. Бээнин кулунун кармай турган болуп, анан кулунун кармады. Улакчылар келип жакпак болуп. Анан баягы бу жерден материнский любовь да. Баягы бээчи баласын кармап атса, өзүнө да коопсуздук да. Мына толтур адам үйүлүп турат. Ошодон коркпой баягы баласы запкы тартып калбасын деп келип атат да. Баласын таштабайчы, өмүрүн сайганга дайым болуп атат да. Атта карабайсызбы? Кээ бирлер өзү төрөп туруп баласын таштап кетип атпайбы, туалетке караңызчы. Айбанда андай кылбайт да. Анан экинчи нерсе, үйүрдү кайрап жүргөн айгыр бар да. Айгыр ошо жанын саят, кыш жай бою ошол кашкырдан коргойт, бардык порядоктарды карайт. Башка айгыр келсе ошо менен өлгөнчө салгалашат. Ошо үй бүлөнү сактайт да. Анан ошол байкуш теги минтип эменин кулунун карап турса, тиги айгыр келди дагы тигиничи бир чите да бас деди. Артынан кетти да. Бул жерде дагы айгырга бийилдин этият кылгандыгы да. Бүгүнкү күндө мындай аялдар эркектерге этият кылбай калды. Анын бир себеби дагы эркектерде да күнөө да. Баягы үйдө ашты, акчанын баардыгын табып келген эркек болуш керек. Эркек талаада болуш керек. Адалдан рызкы табып келсе эркек дейт. Абдушкүр амланын сабагын туккам. Адалдан күндө иштеп чарчап адалдан акча табып келсе, аны уктаганы дагы ибадат дейт да. Анан эгер акча табып келип үйдү бага турган болсоң, сөзүң өтүмдүү болот да. Азыр аялыңа эмес, балдарыңа сөз өтпөй калган, кадыр кетип калган да. Иштебейбиз, бала чаканы бакпайбыз, чоо кылса да айтат го. Туалет каскандагы үй бүлөңдү бак, аялыңды канышадай кылып жашат депчи. Эркек качан өзүнүн мындай эркектик сыпатына келсе, өзүнүн эркектик сыпатына мындай аялда мындай назиктик келет. Эркекке мындай баш ийип, эркектин айтканын угат. Бул сөз деген аялды бир тепкич жүрүү эмес, ошол турган тепкичте эле тура берсин. Эркек просто бир тепкич өйдө болуш керек да. Эми жананча жанын сайып жүргөн үчүн жана бе ызы чуу кылган жок, мен баламды карайм деген жок. Ошентип дагы айгыр айтты да эшип кетип калды. Анан даюстар деп коет. Бейиш. Аялын кызганбаган эркек бейишке кирбейт дейт да. Анан жана айгырдын дагы бир философиясын карабайсызбы? Жана айгырда жүргөн, үйүрдүн карап жүргөнүнчү, мисалы айгырга үйүрүнөн бирөө кетип калып, башка айгыр менен кошулуп келе турган болсо, ошонун жытынан билип коет экен да. Анан жанааны тепкелеп өлтүрүп же кызыр калтырат экен, коштубайт экен. Эркектербиз биз азыр ушу айгырча өзүбүздүн аялыбызды кызгана албай калдык да. Бул биздин аялыбыз, биздин мындай Алладан берген биздин бир мындай аманатыбыз. Ушуну биз чечиндирип көчөгө таштап, кой берип эркектердин баарына көргөзүп, мына депчи. Биз ошол айгырчалыктагы намусубуз жок экен да. Бул менин сөзүм эмес, бул хадисте. Аялын кызганбаган, аялды сүйүш керек, кызганыш керек. Ал өзүнө мындай жакшы кылып, жакшы кийинтип алып жүрүш керек. Өзүңө, бирок башка көчөгө эмес, эркектерге эмес. Кимге жазап аны чыгаразың мисалы. Ушул жерде мына жылкынын философиясы. Анан жылкыда ушундай энергия бар. 2 күн жүрдүкпү? Мисалы, 4 сааттан баш жүрдүк. Башым ооруп жакпак болуп аткан, кадимкидей эз алып, анан белге дагы аябай жардам да. Анан могу ооруп аткан нерсенин баары сорулат да. Бул жылкы башкача. Ата адамдын канаты деп ата бабаларыбыз бекерден айтпаптыр. Мына ушул нерсени айтып коеюн деп тургам. Ассаламу алейкум.